алты олору турагы, Айкөл Манас айгай салган ураны, улуу дөөлөт, улуу сөөлөт бак күтүп, улут болуп, улуу доордо дуулады. Алтын күмүш жестемирден жасаган, ар заманды багындырган куралы, куу үйлөнүн сая түшпөй артынан комус менен ырдан канган кумары, эркиндигин сакташ үчүн элинин эчен деген эрдин башы кулады. Айкөл атабыздан аманат калган ала тоо бейиш жергебизде Манастагы интеллектуалдык телетаймаш өзүнүн 13-чү айлампасын кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайт. Арбаңыздар. Каракыргыз автономиялы облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин туулгандыгынын 130 жылдыгына, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Кабатабек Фатаевдин 100 жылдыгына, эки доордун ортосундагы алтын көпүрө улуу устаттар, бүгүнкү манасчылардын жол баштоочусу Уркаш Мамбеталиев менен Сапарбек Касмамбетовдун 90 жылдык мааракелерине карата уюштурулуп жаткан таймашыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн биздин башкы өнөктөштөрүбүз жана демөөрчүлөрүбүз Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине, Кыргыз улуттук манас театрына учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Алгач аймактардан өрөөндөрдөн тандалып алынып, кийин район ичинде ат салышып, андан облустан мыкты деп тандалып, республикалык таймашыбызга 30дан ашык топтордун арасындагы эң мыкты деп тандалып алынган топтор бүгүн байгелүү орундар үчүн ат салышкан турат. Буларды тааныштыра кетсек, биздин куттуу студиябызга экинчи ирет жалпы элдин назарына чыгып аткан топ Өргүзарлуу Баткен облусунан келген Нурчолпон тобу даярдаган устаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын ардагери насаатчысы Абдрахманова Гүлсар эжебиз. Нурчолпон тобунун атаандашы Бишкек шаарынан катышып жаткан Акберемет тобу даярдаган мугалими Атаанова Орозгүл эже. Акберемет жана Нурчолпон тобунун атаандашы Жайыл районунан катышып жаткан Акшумкар тобу даярдаган мугалими Темиралы кызы Кымбат эжебиз. Акшумкар, Акберемет жана Нурчолпон топторунун таймашына калыс кыла турган топ. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, эл агартуунун отличниги, кыргыз тили төш белгисинин ээси, Манастагы интеллектуалдык телетаймашына бир нече жылдардан бери биз менен тыгыз кызматташтыкта келе жаткан устатыбыз, насаатчыбыз, акыл кошчубуз Иманкулова Зинаш эже. Калыстар тобунун төрагасы, таймашыбыздын башкы кеңешчиси, республикабыздын эл артисти, Гиннестин рекордсмени Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, доцент, белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев агайыбыз. Калыстар тобунун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Ир олтуруп түз кеңешип, балдардын ар бир оозунан чыккан сөздөрүн салмактап, ушул эле учурда финалдык баскычтагы байгелүү орундар үчүн ат салышып аткандыгын эске алуу менен талаптарды күчтүү карап иреттеген ойдобуз. Ал эми топ даярдап келген мугалимдер биз сиздерге таазим этебиз. Кымбат эжебизди, Орозгүл эжени, Гүлсар эжени биз бир нече жылдардан бери тааныйбыз. Жеңилибизди жерден, оорубузду колдон алып, таймашыбыздын бүгүнкү ийгиликке жетишине тикелей салым кошкон биздин устаттар, новатор педагогдор бар болуңуздар. Бардыгыңыздарга Кыргыз эл мугалими Бектур Исаков агайыбыздын дөөлөттүү, карлыгын, ооматтуу өмүрүн тилейбиз. Сиздер даярдаган топтор, сиздердин уяңыздардан учкан балдар эртең элдин, журттун жүгүн көтөргөн, эл намысына жараган эр азаматтар болушуна тилектешпиз. Мен сиздер менен байгелүү орундар тапшырууда гала концертибизде көрүшкүм келет. Орун алыңыздар, таймаштарды баштап берели. Манастагы интеллектуалдык таймашы Манас эпосун тереңдеп окуп үйрөнүү боюнча мектеп окуучуларынын, мугалимдердин изденүүсүнө, билимине, таптыштыгына баа берет. Дос болуп келгенге кымызы даяр, кас болуп келгенге кылычы даяр Кыргыз элинин жалындуу жаштары элибиздин эгемендүүлүгүнүн эртең үчүн болуп көрбөгөндөй өздөрүнө руханий инвестиция салып аткан кези Айкөл Манастагы оң каармандар анын деңги элиндеги Кытайдын жарым падышалары жана бүткүл падышалары болгон Эсенкан, Нескара, Коңурбайлар дагы өз элинин эркиндиги үчүн канчалык деңгээлде күрөшкөндүгү, ал жерде философиялык улуу сабактар, ак менен каранын күрөшү сыяктуу дагы бир нече адам акылынан аңдай бербеген сыйкырлар дагы бар. Ошолордун бардыгын жаштайынан өздөрүнө мурас катарында алып жаткан балдар таймашын баштаганы турат. Алгачкы ураан чакыруу бөлүмү менен кезектүү Өргүзарлуу Баткенден келген Нурчолпон тобу сиздерге узатабыз. Жалпы эл менен амандашып, ураан чакырып өзүңүздөрдү тааныштыра кетиңиздер. Ассалому алейкум, кадырлуу кыргыз калкым. Күн нурун чачып ааламга, Нур Жемил менен жуп болуп, кубат берсин жашообузга. Төбөдө чолпон жаркырап, ай нуру менен ширелип, көрк берип турсун жаштарга.
Күн аламга нурун чачкан сыяктуу, манасым нурун чачсын жалпыга. Чолпондой болуп жаркырап, манасым жанып турсун дайыма. Ушундай улуу тилектер менен Тайпабыздын атын койдук Нур Чолпон деп. урааныбыз Нур болуп чачылсын Манас, жаркырап жана берсин Манас, ааламга тарасын Манас, 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 Манас. Мен топ башчысы Атабекова Элиза, топ мүчөлөрү Жээнбаев Ламбек, Ниматуллаева Элдана. Кыска жана нуска саламдашып ураан чакырган Нур Чолпон тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек аларына таандаш болгон Ак Бермет тобу сиздерде. Ассалому алейкум кыргыз элим, карт тарыхын камтыган кутман жерим. Элин коргоп душмандан Манас баатыр, сүйүү менен сактаган элин жерин. Тобубуздун аты Ак Бермет. Ак Бермет Сейтектин камкор жары, акылман кеңешчиси, суугун акылы төп келген, чечкиндүү, кайраттуу, эр жүрөк баатыр кыз. Перизада Ак Бермет, ак жибектин чатыры, аялдыгы болбосо, ургачынын баатыры. 11 жашы келгенде атасы Султан өлүптүр, 15 жашы келгенде атасынын алтын так ошондо Бермет миниптир. Улутум кыргыз жүрөгүм жалбырт жалында, урааным Манас уйган синген каныма. Манас, Манас, эр Манас. Аришке кошуп оюмду, кылайын суроого жообумду. Аз болсо да чабыңыз, Седеп кызга колуңду. Топ башчысы мен Мазалбекова Седеп. Келечек жолун ойлогон, ай чүрөк жолун жолдогон, ийгилик каалап кетейин, улгай кызың мен болом. Топ мүчөсү мен Бурханова Улкай. Асманда чолпон жылдыз бар, Ак Бермет бери кызы бар, кызыкты катуу салмакка, Береке кызың менде бар. Топ мүчөсү мен Апазова Береке. Ак Бермет тобуна дагы ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кезек Акшумкар тобу сиздерде. Алтайдан Алатоого көчкөн элбиз, аргымак ат жабында өскөн элбиз, доорлорго добулбасы каккан элбиз, төлгөгө тайторуну чапкан элбиз. Айкөлдүн аркасынан баскан элбиз, кылымдын кыяларын ашкан элбиз, тарыхты ташка чегип жазган элбиз, айлап айтса түгөнбөс дастан элбиз. Акшумкар ийнине конгон элбиз, жигити ата журтка коргон элбиз, жаа тартып жебе түздөп жоңгон элбиз, жоо келсе бир мушсунда болгон элбиз. Алдыга тартынбастан кадамдаган Акшумкар тобу сизге айтат салам. Кыргызым болуңуздар эсен аман, өлкөдө өкүм сүрсүн бейпил заман. Биз шумкарбыз, өткүр кыран болобуз, күч кайратка, акыл эске толобуз. Ишке ашырып Манас бабам мүдөөсүн, бардыгын ордордуна коёбуз. Биз шумкарбыз душмандарды жапырган, ызгырылтып чаңын көккө сапырган, кеңеш берген Бакай атам сыяктуу, кыргызымды жакшылыкка чакырган. Биз шумкарбыз эркин канат күүлөгөн, жаш муундарды жакшылыкка үндөгөн, ийгиликке, бийиктикке жарышып, намыс үчүн бекем туруп күрөшкөн. Аскалы зоону беттеген, бийиктикти эңсеген, азапты далай көрсө да айбаты сүрү кетпеген, алдыга улам талпынып, Ариштин көзүн эптеген, Акшумкар биздин тобубуз эч бир күлүк жетпеген. Мен топ башчысы Жумабекова Ганкей, топ мүчөлөрү Жормошова Жасмин, Жумабеков Иманбек. Элибиз жараткан баланын тилегин кабыл кылат дейт. Ылайым биздин Акшумкар тобунун тилеген тилеги кабыл болуп, журтубузда кой үстүнө торгой уялаган бейпил жана токчулук заман келишине тилектешпиз. Ал эми көк булуттун астынан, көк шүбердин үстүнөн эгемен Кыргызстан дайыма өнүгүүнүн жолуна түшсүн деген жакшы тилекте ураан чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Улуу Манаста карындагы баланын кан болоорун ким билет, бешиктеги баланын бек болоорун ким билет дейт. Өз заманында чоң жинде аталган Манастабыздагы кийин кулаалы таптап куш кылып, курама жыйнап журт кылып, тели куш таптап куш кылып, тентиген жыйнап журт кылып, ак калпак журтубузду ааламдагы орошон элдердин катарына кошту. Ал тургай Бейжиңге дагы 6 ай бийлик жүргүзүп, жердин түбү желпинишке чейин өзүнүн хакимдигин билгизип турган. Бирок кандай падыша болду, өмүрдөн кандай кетти, ааламда канча шер өттү, ким жетиптир Манаска дегендей, өмүрдөн өткөндөн кийин дагы анын арбага даңазаланып, бүгүнкү күнгө чейин манасчылардын оозу менен ыр болуп куюлуп турган улуу рух. Так ошондой адамзаттын орток мурасына кыргыз элинин кошкон көркөм көз кайкыган бийик мунарасына балдар бүгүн сүңгүп кирип турган кези айтайын дегенибиз, элибиздин эртең боло турган биздин артыбыздагы студияга келген жалындуу жаштар дагы Манас, Семетей, Сейтек сыяктуу баатырлардын изин жалгаштырып, эгемен элдин эртең үчүн каруусун казык, кара жанын азык кылат деген жакшы ойдобуз. Анда бүгүнкү таймашыбыз кандай кызыктар менен коштолгондугун 3 илтик бөлүмүндө көрөбүз. Саякбай Каралаевдин вариантында түзүлгөн суроолордун алгачкысы Баткенден келген Нур Чолпон тобун сиздерге узатабыз. Канышайга суу ташыган балбаны сууну канча убакта алып келип турган?
Кандышайга суу ташыган балбан Кандышайга сууну 6 күнү ташып турган. Бул эпостон Алмамбет чалгынга барганда эшек кулак балбандын кейпин кийип, ошол 6 бука териси менен 6 күндө Кандышайга жеткендиги айтылат. Сууну алып барганда 6 күндө барды. Демек жалпы Демек 12 Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акбермет тобу сиздерге Мускиндик Боскертик эмне себептен Алмамбетке алдырып коет? Бул чоң казаттагы окуядан айтылат. Мускиндик менен Боскертик Алмамбетке алдырып койгон себеби анткени Алмамбет жаштайынан ошол Азисканда Ташкөпүрө шаарында жүргөндө ал ажыдардын окуусуна барып, ажыдардын окуусунан 6000 бала барып, 6000 кырылып, 6000 калганда, андан кийин 7000 бала барып, 7000 кырылып, 7 бала калганда деп бул ошол ажыдардын өзүнүн ошо барган окуусун айтат. Ошондо Боскертик менен алдырып койгон себеби анткени алар жанагы Алмамбетке караганда убактысы аз болгон. Ал Алмамбетке караганда 6 ай кемтик окуган. Дагы башка кандай себептери бар? Алдырган себеби Алмамбет болсо калдайларча кийинип, Кытайдын каны болуп кубулуп, калмактарча калдырап, ошол каны болуп кубулуп барып, анан акырын барып, билгитпей алган жайы бар. Тилекке каршы биздин Акбермет тобунун жообу туура эмес. Булар майрамдап жаткан учурда Алмамбет атабыз сууга уу кошуп, көздөрүн жайлап тындым болгондугу айтылат. Кийинки суроо Акшумкар тобу сиздерге Алмамбет эмне себептен Канышайдын ордосуна бүткүл кандары майрамдаган маалында барып калды? Себеп дегенде ал бүткүл кандар майрамдаганда алар тең баары ичимдик ичип, баары тең мас болуп калган. Ошол себептен ал ушул учурду пайдаланып, кандардын бирөөсү кытайча кийинип, кытайча сүйлөп, ошолордун Эмне үчүн ошол майрам эмненин урматына болуп атат? Бул себеп дегенде бул чаган айы болгон. Чаган айы эмне ай? Чаган айдын бул Кытайларча жаңы жыл дегенде түшүндүрөт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Нурчолпон тобу. Токшукердин бутунун өлчөмү канча болгон? Токшукердин бутунун өлчөмү бул кичи казатта айтылып кетет. Күлчөрөм менен экөө урушканда 6 карыш сере деп айтылып кетет. Серени түшүндүрө кетсем, бул сере өлчөм бирдиги болот. Колдун 4 манжаларынын кеңири ачылган ошондой өлчөм болуп калат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акбермет тобу сиздерге. Чыкчыт, мыйлык бул сөздөр кайсы уямга тиешелүү? Чыкчыт, мыйлык деген бул ошол согушка кийген, мындайча айтканда, согуш кийимин түшүндүрөт. Төштү калкалоочу жоо кийим десек болот да. Бул эпостон жоо кийимдери бөлүнөт, кыздар. Ошонун кайсы бөлүгүнө тиешелүү? Ал жерге найза чабылат, чыкчыттын бияк бети деп, мыйлыктын үстү чети деп, анан аны болсо ошондо ал Демек жоо кийимдеринин белден өйдө моюндан ылдыйкы бөлүгү. Же башка бөлүгү болушу мүмкүнбү? арка бөлүгү болушу мүмкүн. Рахмат. Акбермет тобу деги эле чыкчыт жана мыйлыктар жөнүндө маалыматы бар, жоо кийимдер экендигин тапты. Бирок анын кайсы жоо кийимдердин бөлүгүнө таандык экени айтылган жок. Бул баш кийим болгон туулгага карата анын бөлүктөрүнүн бирлери гана айтылат. Кийинки суроо сиздерге Акшумкар тобу. Айчүрөк эмне себептен башка курбусун эмес, быйтыны ээрчитип алат? Айчүрөк башка курбусун эмес, дал быйтыны алып кеткенин себеби бул быйты деген бул кичине кезинен бери эле Айчүрөк менен чогуу жүргөн курдаштарынын эң жакын курдаштарынын бири болгон. Жана ошондой эле ал быйты деген бул мындай ага деген мындай жардам берүүчү, азыр деген сенин кызматыңды азыр көрөйүн, эгерде сен мага мындай жардам бере турган болсоң, анда мен менен барасың, азыр сенин ошо мага жардам бере турган жериңди азыр көрөйүн деп айткан жери бар. Быйтынын дагы башка кыздардан айырмачылыгы эмнеде? Бул жана дары чөптөрдү да биле турган болгон, даражасы анын атасы айган болгон, айганда мындай хан болгон, ошондуктан дагы. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Нурчолпон тобу сиздерге. 14 атты айдаган жөө желдетти Бакай кайсы жерден көрөт? 14 атты айдаган жөө желдетти Бакай чөңөлүнүн белинен жан баспас кара таланын төмөнкү мунар жээгинен Бакай ошол жерден көрөт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акбермет сиздерге. Ак балта каза тапканда анын журтун ким башкарып калган? Ак балта каза тапканда ошол чоң кичи казатта айтылат. Ак балтанын айылынан болгон Ажыбай Чегишек кан Ак балтанын элин башкарып калган. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акшумкар кайрадан сиздерге. Матынын Коңурбайды демиткенине эмне себеп болгон? Матынын Коңурбай демиткенин себеби ал деген ушинтип
Семетей бакайлар көптөгөн колдор менен келатат, ошолорго каршы согуш ачалы, ал жерде ден көптөгөн аскерлер бар, сен дагы көптөгөн колуң менен курап ошол жерге баралы дейт. Анан кийин ошентип ал жерге барганда ал Семетей бакай Гүлчоро ошол Канчоро асыл эле мындай жокер болгондо, анан кийин ошентип Коңурбайга айтат, сен деген эмне мени мындай алдадың, бул жерде көрсө чоң эмес, мындай асыл эле сандагы жокерлер турбайбы деп демиткени бар. Туура азаматсыздар, Кыргыздан 4 баатыр келген болсо, ага дагы демитесиң деп айткан жайы бар. Кийинки суроо сиздерге Нур Чалпон. Семетей эмне себептен 3 жыл араб чөлдөрүндө жүргөн? Семетей 3 жыл араб чөлдөрүндө жүргөнүнүн себеби көкмөнчөк аны кайып кылып кеткенден кийин аны көзү көрбөс, кулагы укпас, сезимдеринен ажырап калган болот. Ошол себептен ал эч нерсени билбей араб чөлдөрүндө жүргөнүнү Күлчөрөгө кароодо тапкандан кийин айтып кетет. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки сурак бермет сиздерге. Сарыбай эмне себептен башка баатырды эмес, Кара дөөнү биринчи жайлайт? Себеби ал жерде Кара дөдөн башка эч ким болгон эмес, жана чоролору жанында качып кеткен да. Ооба, биринчи кезиккен. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо. Акшумкар сиздерге. Кара дөө Сарыбайдын колунан кайсы жерден каза табат? Кара дөө Сарыбайдын колунан Жаркаядан каза табат. Бүткөн жооп каза тапкан жери эл жүрбөстүн жан баспас деген чөлүндө каза тапкандыгы айтылат. Кийинки суроо тест түрүндө Нур Чолпон тобу сиздерге экран аркылуу берилет. Назар салыңыздар. Төкөр уста Бөлөкбайдын тулпары А варианты көктеке, Б варианты текесур, В варианты жекесур. Биздин жооп Б варианты текесур. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акбермет тобу сиздерге. Күжүрмөндүн минген аты А варианты бадам, Б варианты гүл бадам, В варианты арча тору. Биздин жооп А варианты бадам. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Акшумкар тобу сиздерге. Кара дөөнүн ок өтпөс тону А баяндос, Б жекендос, В жекейбос. В варианты жекейбос. Жооп туура азаматсыздар. Ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды кайрадан экранга бурабыз. Буга чейинки таймаштарыбызда кыргыз бүгүн колдонуп жүргөн балбан деген сөздүн тегерегинде ой чайкаган элек. Балбан сырттан келген сөзбү же өзүбүздүн төл сөздөзүргө киреби? Ал эми кыргыз буга чейин ал сөздү кандай сөз менен атап келген? Мисалы, бөкө деген сөз. Ушундай дагы кандай кызыктар катылды куржундан чогуу аңтырабыз. Балдар келип, чечмелеп, эпостон мисал келтирип айтып беришет. Келиңиздер. Көнөргөн сөздөрдөн тул деген сөз келди. Тул деген сөздүн маанисин чечмелей кетсем, тул бул эре өлгөн аял, жесир деп, жесир деген түшүндүрөт. Ал эми экинчи мааниси бул аялы өлгөн, ошол эркектин сөйлөкөтүн жасап, ошондой келбеттен, жыгачтан жасап, анын үстүнө аялы өзүнүн күйөөсүнүн кийим-кечегини кийгизип алып, ошол көшөгөн нартына ошол өлгөн күйөөсүнүн ашы берилгенге чейин отургузуп көшөгөн жаап коет, ошол тул деп аталат. Ал эми биз ошол тулга мисал келтире кетсек, бул Манас атабыз өлгөндөн кийин Канкей энебиз 60 катын кошокчу менен тул түбүндө калган жесир болот. Жана мындан сырткары Көкөтөйдүн ашында Көкөтөйдүн аялы Күлайымды дагы мисалга келтирсек болот. Ушул биздин. Ал эми макалдардан Макал каптардан бизге эрди сынар кучкачмын, бир сынабай учпасмын деген макал кап келди. Кучкач деген негизи эле бул суу бойлоп учуучу алгыр куштардын бири. Ал эми мисал келтирсек, кучкач деген негизи эле суу бойлоп учуучу куштардын түрү, куштун бир түрү. Эрди сынар кучкачмын дегенде ошол адамдарды сынап деген маани түшүндүрөт. Айчүрөккө тиешелүү десек болот. Ар бир өткөн баатырларды сынап өткөндүгүн билсек болот. Бизге көне сөздөрдөн айгап деген сөз келген. Бул айгап капа, өкүнүч, буук дегенди түшүндүрөт. Түшүндүрөт. Эпосто мисал келтирсек, мисалы Манас атабыз өлгөндөн кийин Канкей энебиз ушунчалык айгап болгон, анткени ал тарамдын ушунчалык кастык кылганына ушунча мындай өкүнүчтүү, өзүнө өкүнүчтүү, андан кийин мындай капалык болгон да ичинде.
Ошондой эле чоң казакта дагы манас бардык чоролорунан сыргак, чубак, серек, алмамбет деген сыяктуу чоролорунан ажыраганда дагы өкүттө болгон айгап болуп манас ошол жерде мындай анан ошол 8 баатырды мындай атканы бар. Ал эми айгап дегендин да бир мааниси бар экен, ал болсо кашык чөмүштү сала турган баштык. Ал эми бизге макал лакаптардан сараң коногун уру тутат деген макал келди. Алгач сөзү чечмелесек, сараң деген бул ичи таар, бергиси келбеген, аянган, башкача айтканда ичи таар, бергиси келбеген адамды биз сараң дейбиз. Сараң коногун уру тутат. Түз маанисинде алсак, сараң эгер конок келсе, алып кетти, жеп кетти деп бергиси келбегендиктен, ичинен мындай бергиси келбегендиктен аны ууру деп мындай ууру тутуп, ошол коногундагы жада калса күткүсү келбейт. Ал коногун ууру тутуп, башкача айтканда өзүнүн сараңдыгынын натыйжасында ошол коногун уру тутат деп турат. Ошондой эле адамдар дагы эгер сараң адам болсо дагы өзүнүн коногу дегенде, эми конокто бизге сыйга келген адам, ошондой эле жакын адамдарын деле мисалы келсе, анда бул болсо өзүнүн ошо алып кетет деп бергиси келбегендиктен айтат. Акшумкар тобуна бизге көне сөздөрдөн мыдыр деген сөз келген. Мыдыр деген бул жылуу, кыймылдоо, ошол мындайча айтканда кыймылга келүү дегенди түшүндүрөт. Бизге макал лакаптардан Тайбурулдун тартууга кеткени, Семетейдин ажалына жеткен деген жакшы макал келген. Бул макалды чечмелеп кетсек, негизи эле ар бир адамдын жакын адамдары же болбосо кандайдыр бир нерсенин өзүнө керектүү болгон нерселери болот. Жана ал ошол нерселер же болбосо жакын адамдары жок болгондо анын деген колдоосу, анын керектүү болгон нерсеси жоголуп, анан өзүңдөй анын жоктугу билинет. Мисалга алсак, эпостон мисал алсак, Тайбурул деген бул Семетей атабыздын минген тулпары болуп саналат. Бунун окуясын айтып кетсек, бул ушинтип Үмөтөй деген мен атамды Манас өлтүрдү эле, ошол Семетейдин өчүн алам деп Үмөтөй Семетейге барганда, ал Семетейди Гүлчору өлтүргөн жери бар. Андан кийин ал Бакай менен Канькейдин айтуусу боюнча анын атасын жана Үмөтөйдүн кунун берели деп миңдеген нерселерди берип, аны менен кошо Тайбурулду да тартууга берет. Ошол Тайбурул кеткенден кийин акыркыч аябай жини келип, ушинтип кыяска кат жазган мисалын келтире алабыз. Ушинтип кыяска мынтип жазган: азыр деген Семетей деген Тайбурулу жок жүрөт, азыр деген ушундай Толтойдун кунун кууганга мезгили убакыты келди деп ушинтип кыяска кат жазганы бар. Ошентип Тайбурулу жок болгондуктан Семетейди ушундай ажалга жеткени бар. Жана дагы бир мисал келтирсек, бул Алмамбет менен өзүнүн сараласын мисал келтире алабыз. Себеп дегенде ал ушу Меккеге кеткенде ал ушу сараласын калтырат. Ошондо ал Меккеге барганда өзүн жаман сезип, сараласы түшүнө кирет. Ошондо ушунда мисал келтире алабыз. Жана ошондой эле ошо Тайбурул жөнүндө сөз болуп аткандыктан, тулпарлар жөнүндө сөз болуп аткандыктан, ар бир мындай мурунку заманда тулпары жок адам деген кадимкидей эле жөө адамдардай эле болуп саналган. Ошондуктан Тайбурул мындай тулпар аябай мындай баалуу, мындай мыкты, мындай чоң ролду ойной турган тулпардын бири болгон да. Нурчолпон, Акбермет жана Акшумкар топторуна келген сыргыжын бөлүмүндөгү көндөргөн сөздөр менен макал лакаптарды чечмелеп, эпосто мисал келтирип айтып бергендигин жалпыңыздар көрдүңүздөр. Балдардын ой жоруму, сүйлөө чеберчилиги, логикасы, мисалдар канчалык деңгээлдүү болду? Кошумча пикир Калыстар тобу сиздерден күтөбүз. Нурчолпон тайпасына тул деген сөз келди. Тулду жакшы чечип биледиңер. Тул эмне экенин айтып бердиңер. Тулга отургу деген эмне экенин айтып бердиңер. Жакшы. Ал эми макалыңарда эрди сынар кучкачмын, бир сынабай учпасмын дейт. Бул ошол макал эмес, лакап болуп калган нерсе. Ошол айчүрөктөн алынган нерсе экенин айтып атасыңар. Бирок эми аны ачып бериш керек да. Чымчык жөнүндө сөз болуп атат, туура айтып атасыңар. Куш жөнүндө сөз болуп атат, бирок сууну бойлобогон дегенде эмес, биринчиден, экинчиден алгыр куш эмес. Алгыр куш деп айттыңар. Бул айчүрөктүн өзүнүн сөзү. Эпостон алынган, албетте Саякпай айткандан эмес, элдин оозунда айтылып калган лакаптардан. Айчүрөк аккуу болуп учат деген менен айчүрөктүн ар кандай жөн эле аккуу болуп учуп калбастан кээде өрдөк да болуп атат. Өрдөк болуп алармын, өйдө эле учуп сабармын деп айтып атат, кээде кучкач болуп алам деп жөн эле ошол куш болуп аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Жана ошол айчүрөктүн жана 12 канды кыдырып сынаганынан, сынагандагы максат эмнеде болуп атат? Өзүнө тете теңди издөөдө болуп атат. Бир сынабай учпаспын деген сөз ошондон улам болуп атат да. Өзүнүн теңин табыш үчүн тагдыр менен болгон күрөшү болуп атат. Негизги максат ушул жерде болуп атат да. Ошол нерсени ачып бериш керек болчу. Айгап деген сөз боюнча дагы жакшы
маанилерин жакшы чечип биледиңер. Ойлорун эки маанисин тең айтып өттүңөр. Макалыңар болсо сараң коногун ууру тутат. Бул жерде сөз албетте сараң жөнүндө сөз болуп атат, конок жөнүндө сөз болуп атат, бирок негизги нерсе улам сараңдык жөнүндө мисал келтирип атпайсыңарбы? Негизги мисал анда эмес да, ушундай пейили тар адамдын мүнөзү дайым тар болот дагы, ал ичине тарып айланбай, дайым ойлогон ою дагы ошондой болот. Элестетип көр, конок чакырып алдың, анан коногуңду уурутуп атасың. Жанагы уу бергени ага мисал болбойт. Себеби ал өзү конок чакырган эмес да. Ал күткөн конок эмес. Ал өкүм конок болуп келип атат бир караганда. А бул өзү конок чакырып алып, өзү чакырган коногун ууру кармап атса, анын пейилинин таптакыр түгөнүп калгандыгы, адамдык мүнөзүнүн жоголуп калгандыгы да. Бул ошол нерселерден улам жаман адам ушунчалык жаман болот, керек болсо анын жанына жакындаганга болбойт, сүйкүмсүз адамдын көлөкөсү да жаман көрүнөт деген нерсеге барып такалып атат да. Мыдыр боюнча 3-чү тайп акшумкар. Азыр да сөз бар, кыймылсыз мүлк деген. Кыргыз мыдыр деп ошол кыймылдуу мүлк жөнүндө сөз болуп атат. Дүнүйө жөнүндө сөз болуп атат. Кыймылдаган нерсе жөнүндө эле сөз болгон жок. Мыдыры жок деген сөз ошол үйүндө үрүп чыгаар ити жок, дүнүйөсү жок деген сөзгө келип такалат да. Эмне үчүн мыдыр деп атат, эмне үчүн кыймылдаганын айтып атат? Анткени мал кел менен тирилик кылган, соода менен тирилик кылган эмес, акча менен тирилик кылган эмес кыргыз, акча бул кыймылдабай турган нерсе, аны өзүң кыймылдатасың. Малды кыймылдатып, нары бери жылыштырып, ошол менен айырбаштап, ушинтип тирилик кылган да, ошол байлык болуп эстелинген. Ошол мыдыр деген нерсени байлык катары эсептеген. Кыймылдуу мүлк катары эсептеген дагы, ошондон улам анан кийинки маанилери ачылып кетет да. Тайбурулдун тартууга кеткени, Семетейдин ажалынын жеткени. Бул окуяны жакшы айтып бердиңиз. Сөз ошондон келип атат да. Бирок жанга өлчөлүү нерседен айрылса, керектүү нерседен айрылса, кандай боло тургандыгын ачып берип атасыңар. Аныңар өзүнчө дагы баалайбыз. Негизгиси ошол Семетейден алынган экендигин айттыңар. Сырттандарды сынайбыз бөлүмүнө сапарыбыз жетти. Анда алгачкылардан болуп Нурчолпон тобунун сырттан наградта биринчи 10 суроону узатабыз. Семетейдин акыреттик жары куялыбы? Жок. Айчүрөк кайып дүйнөсүнө кетеби? Жок. Сарыбайдын күмбөзү таластабы? Жок. Калдай адам атыбы? Ооба. Сарыбайдын сөөгү өрттөлөбү? Ооба. Сейтектин тоюнда кошой бата береби? Жок. Сейтектин тоюнда ак балбан күрөшөбү? Жок. Сере узундук өлчөмүбү? Ооба. Агыш менен ак балбан тууганбы? Жок. Куялыга сарыккан жуучу жибереби? Жок. Нурчолпон тобунун сырттаны өзүнө мерчемделген убакыттын ичинен 10 суроону кабыл алды. Жыйынтыгында үчөөсүнө ката жооп берип, жогорку 7 пайды топтоого жетишти. Азаматсыз. Эпосту эркеги ит эл барбы? Ооба. Семетейдин кайын журту букарлыкпы? Жок. Семетейдин кайнатасы Шаа Темирби? Ооба. Семетей 2 рет кайып болобу? Жок. Бийлик жалбыракпы? Ооба. Манас мискинге жардам береби? Жок. Кыргыздар саадак колдонгонбу? Ооба. Лөк төөнүн ургачысыбы? Жок. Ойсул ата уйдун пириби? Ооба. Семетейдин актайган кайып дүйнөсүнө көрөбү? Ооба. Акбермет тобунун сырттаны 10 суроонун ичинен 4-өөсүнө жазатайып, жыйынтыгында 6 деген жогорку пайды топтой алды. Азаматсыз. Киштер жаны барбы? Ооба. Семетей эчкилинин тоосуна барабы? Ооба. Акшумкар Семетей менен чогуу кайып болобу? Ооба. Көкмөнчок ой салкынын сиңдисиби? Жок. Күлчөрөнү кыязга канчөөрө кармап береби? Жок. Көкмөнчок айчүрөк тууганбы? Ооба. Бөлөкбай канчөөрө менен кармашабы? Ооба. Барткөл кыргыз жериби? Жок. Бөлөкбай кыяз Барткөлдөн беттешеби? Ооба. Текесур жырткыч жандыкпы? Ооба. Акшумкар тобунун сырттаны атаандашы Нурчолпондун сырттаны сыяктуу 10 суроонун ичинен үчөөсүнө ката жооп берүү менен жыйынтыгында 7 пайды топтой алды. Азаматсыздар, ушуну менен биз сырттандарды сынайбыз бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Оюн жүрүшүндөгү 5-бөлүм бул атаандаштардын өз ара суроо бөлүмү. Өзүңүздөр билгендей, бул топтор 13-чү айланпабыздын финалдык баскычында ойноп жаткан командалар. Дегенибиз, республикабыздын аймагынан эң мыкты деп тандалып келинип, бүгүн байгелүү орундар үчүн ат салышып жаткан чагы талап жана ошондой эле
негизги шарттардагы өзүнүн күчүндө. Эгерде кайсыл топ атаандашына кычыткы суроо бере турган болсо өздөрүнөн упай кемейт. Буну дагы бир ирет эскерте кеткибиз келет. Анда төрдөгү биздин ак перметке карата Нурчолпондун суроосуна жалпыбыз назарыбызды буралы. Биздин суроо төмөндөгүчө. Кичи Казатта Карагулдун тор айгыры башында кимдики болчу? Башкы эси ким? Менин оюмча, бул Манас эпосунда жанагы Сыргак менен Алмамбет чалгын чалганда дагы тор айгырчан Шердей деп Шердейдин тулпар жөнүндө айтыла кеткен. Бул деген жылкычылар болот. Анан кийин Карагул болсо Кичи Казатта Карагул ошол тор айгырды минип жүрөт. Менин оюмча ошол анын баштапкы ээси Шердей болгон. Шердей каза тапкан соң аны Карагул минген деп ойлойбуз. Тилекке каршы жооңуздар туура эмес. Туура жоон айта кетсем, Карагулдун тор айгыры башында түндүк жасаган, түндүкчү устаныкыга тиешелүү болгон, ошонуку болгон. 2 асы чыкма кезинде Эсенкан ошондон тартып алып Карагулга бергени айтылат. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Ал эми биздин сурообуз, Кырык Чоронун күмбөзүн Семетей кимдин устасына салдырган? Бул Кырчоро Кытайга качкан окуяда айтылат. Ошондо экинчи ирет качканда Семетей аны ошол Бакайдын айтуусу боюнча күмбөз салдырып, Кочкорго койдурганы айтылат. Бул биздин оюбузча Бөлөкбай устага салдырат деп ойлойбуз. Тилекке каршы жооңуңар туура эмес. Ал эми туура жооп. Чыйбыт Кочкорек арам, Адыбай Көлбай тортарам. Кызыл Сарт менен ошондо кырып салды эле, Кызыл Сарт менен дос болуп, Кызыл Сарттын устасына Семетей ошол жерде салдырткан жайы бар. Акшымкар тобунун Нурчолпон тобуна суроосу мындайча. Коңурбай таласка каза тачканда Кыз Сайкал менен Кардыгач жер жайнаган аскерлер менен канча күн салгылашкан? Биздин жооп төмөндөгүчө. Бул туурасында Каникедин жомогунда айтылып кетет. Карагулда турган Кардыгач менен Кыз Сайкал 18 күн атышып, 48 күн сайышкан деп айтылган. Сиздердин жооңуздар туура. Биз сиздерге 5 упай беребиз. Атаандаштар көз ачып жумганча бири-биринде суроолорду узатуу упайларын дагы беришип жетишти. Ушуну менен биздин таймашыбыздын дээрлик 5 бөлүмү тең аяктап калган чагы. Бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду аны саамдан кийин калыстар тобу айтып беришет. Ал эми таймашыбыз Каракыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Залкара манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына, Каап Атабековдун 100 жылдыгына, Оркаш Мамбеталиев жана Сапарбек Касмаевдин 90 жылдык мааракелерине карата Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда Кыргыз улуттук манас театрынын демөөрчүлүгү менен эфирге чыкты. Учурдан пайдаланып, мамлекеттик мекемелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе арттагы топтордун ичинен кимисинин упайы канча болгондугун, жалпы жыйынтыгын калыстар сиздерден угабыз. Нурчолпон, Акпермет, Акшымкар тайпалары жакшы оюн көргөздөңөр. Нурчолпондо 3 жылдык бөлүмүндө эч кемчилик жок, жакшы сонун жооп берди. Акпермет бөлүмүндө бир аз мүчүлүштөр болуп калды. Бирөөсүн башталганда жообун таба албай калды, кийинкисинде дагы жаңылып калдыңар. Тилекке каршы ошол жерден сүрдөп калдыңар окшойт. Жана чыкчыт мыйлык маселелеринде чыкчыт мына кулактын ачык бөлүгү, арткы бөлүгү. Мыйык деп мына уурттан кийинки бөлүгү болот. Мына ушул экөөнүн ортосунда сайгандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Жана бөлүктөр ушул баштын ушул бөлүктөрү экендигин эсептеп атабыз. Туулгадан ылдый, туулга менен зооттун ортосунда ачык калган жерде илгерки баатырлардын эрдигин карагыла, тула бою топчулап, өнө боюн үпчүлөп деп атпайбы? Бүт бардыгын темир болуп кийинип турганда, ушул темирлердин кыймылдаган жери ачык болгондагы ошол жерге найза сайганга адис болуп көнүшкөн да. Кулактын асты ачык, биягы жабык, бул жерин бетти жаап турат, тумшукту жаап турат, көз ачык, арты жабык, анан ушул ачыкка өлчөп, найза сайып, жаа тартып, ок атып калганга үлгүрүшкөн да. Ушул нерсе жөнүндө сөз болуп атат.
ушул нерсени айтып өтөлү дедик. Акшумкар тайпасында да ошондой мүчөлүштүктөр болду. Үчүлтүк бөлүмүндө Сыргуржундагы мүчөлүштүктөрдү айтып өттүк, кемчиликтерди санадык, артыкчылыктарды белгиледик. Сырттандарды сынайбызды баарыңар көрдүңөр. Өз ара суроодо Нурчолпон адаттагыдай эле мыкты даярдыгын көргөзүп, атаандаштын суроосуна жооп берип кетти. Ошону менен жалпы жыйынтык Нурчолпон тайпасы 51 упай, Акбермет 37 упай, Акшумкар 42 упайга ээ болдуңар. Тагдыр менен тең тайлашып күрөшүп, тайгак кечүү тар жолдордон чубады, улуу баян уюткусун иритпей, улут наркын бизге чейин улады. Аңсап жүргөн, азап тарткан саңгылым, азаттыгын кайра алган убагы, уют кылуу асылдарды айтайын, уксун мени Кыргыздын кыз уланы деп акындарыбыз жазгандай, Манастабыздан башталган Барсбек, андан кийинки Атантай Тайлак, Ормон Калгул, Арстанбек сыяктуу Кыргыздын мейли кай саласында болбосун өмүрү өрнөк аталарыбыздын арбагына таазим кылуу менен жалындуу жаштарды өстүрө берүү биздин башкы милдеттерибиз. Ар дайым журтубузда ийин тийишкен ынтымакта болуп, эгемендүүлүгүбүздүн эртеңине кечкирбесин деген жакшы тилекте сиздер менен коштошобуз. Айкөлдүктүн алпынан, аалам журттун жалпынан, дөөлөттүнүн дөсүнөн, ат көтөргүз зөөсүнөн бүткөн Манас кабылан. Ошол Манасты туу тутуп бүгүнкү таймашка келип отурган жана эң кызыктуу, эң жогорку упай алган топ менен маек курабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Айтсаңыз, мындай жогорку упайды буга чейин алдыңыздар беле, жана ушул жогорку упайды алыш үчүн кандай гана эмгектер кетти? Албетте мурда деле упай алганбыз, бирок мындай жогорку упайды алган эмес элек. Бул балдардын, жалпы эле мугалимдердин эмгеги деп эсептейм. Анткени түнү күнү дем алыш болгондугуна карабастан бир ай бою даярданышты. Ошол эмгегинин акыбети кайтып үзүрү болду деп ойлойм. Айтсаңыз, Манастануудагы алган билимиңизди жашоодо кандай пайдаланса болот? Манастануудан алган билимибизди жашоодо биз кандай гана иш болбосун, биз анын түз ойдо болушубуз керек. Жарым ниет, жарым ырыс деген боюнча биз келдик ушул таймашка. Эч качан багынбашыбыз керек, дайыма жакшы ниеттер менен жүрүшүбүз керек. Жана ошондой эле бир ишти кылаардан алдын жети өлчөп биркесүүбүз зарыл. Азаматсыз сиздерди эң жогорку баш байгени алат деген үзгү ой тилектебиз. Сиздерге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз жана сиздер менен кийинки жолу көрүшкөнчө аман туруңуздар.